Жакында эле 2 жашар уулуна операция жасаткан Чынарбек Медетбек уулунун кубанычында чек жок. Себеби төрөлгөндөн бери уулунда крипторхизм илдети бар экендигин билип, бирок ишеничтүү дарыгер ылайыктуу клиника караштырып таппай жүргөн. Эми Минтепсе Намет клиникасына кайрылып, ийгиликтүү жасалган операцияга жүрөгү элжирип турган маалы. Кичинекей төрөлгөндө эле билгенбиз. Медсестралар төрөлгөндө эле айткан келинчегиме. Аны ушакта жакшы деген ушак атайын келип, азыр жакшы буюрса. Жакшы болуп калды, Кудайым буюрса. Сиздерге да чоң рахмат. Аны көптөр айтып аткан, ушу азыр кылбасаңар мен болуп калат деп. Нетип койчу эле. Кийин балалуу болбогат деп, жанагы эки этап менен кылганда бир чети жакшы экен. Себеп дегенде, бир этап менен кылса кийин кайра мемези жумуртка жөйдө чыгып кетет деп аткан да. Анан азыр эки этап менен кылса, азыр жакшы деп врачтар айтып атат да, азыр жакшы буюрса бияктын врачтар. Балам ыйлабай эле, наркоздон кийин да ыйлаган жок, жакшы. Азырынча бейтапка операциянын биринчи этабы жүргүзүлдү. Убакыттын өтүшү менен дагы бир этап жүргүзүлөт. Крипторхизм бул жумурткадагы урук калтага түшпөй калышы. Бул кийин тукумсуздукка алып келүүсү ыктымал. Дарыгерлердин айтымында, крипторхизмди 3 жашка чейин аныктап, дарылоо жакшыраак. Деген ошо жумуртка ылый түшпөй калышы мүмкүн, же болбосо чала түшүп калышы мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу илдет болуп эсептелет, себеби дегенде жумуртка андан ары ошо өспөй калат. Жумуртка андан ары өспөй калса, кийин боюна жеткенде бала уруктук чыкпай калат. Эгерде дене табы 36 градус болсо, жумурткада 33 болот. Ушул шартта гана уруктук жакшы сакталып, жакшы болуп турат. Жумуртка деген ылдый түшпөй калса, ал деген дененин ичинде болуп, дененин табы менен ракка өтүп кетиши мүмкүн, постоянно жылуу болуп жүрө бергенде. Ошондуктан мындай илдетти алдын алуу уже операция эрте жаштан гана кылынат. Бизде ушундай операциялар кылынат, хирургдарыбыз бар. Ошондой эгерде жаңы төрөлгөндө педиатр көрүп жумурткасы жок экен десе, анда уже урологторго, хирургдарга, детский хирургдарга кайрылып, бул суроону эрте чечиш керек. Крипторхизм бала төрөлгөндө эле кошо пайда болгондуктан диагноз коюу кыйынчылык жаратпайт. Бул илдет аял кош бойлуу кезинде эле инфекцияны жугузуп алгандыктан келип чыгат. Мындан улам балаңызды 3 жашка чыкканга чейин педиатр менен биргеликте эле урологда көрсөтүп коюп туруңуз.